Рахмат, Гүлшархан оққанына. Мол тоқтамның долбары, азыр сөйлеген сөздер шындығында керек. Аябай жақсы, бирок бардығы қиял қатарында қалып кетеді, эмне дегенде чоң қаражаттар талап кылат экен. Сонда қаражат бізде барбы, жокпу? Эгер қаражат тапсак дагы, бул бирок эле бир 10 жыл. Мен оюмча да, мен курулушчу эмесмин. Бирок ушул токтомго сунуш катары мен өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Эгер ушул пробкалар боюнча сөз болуп калса, мисалы үчүн ГАИ кызматкерлери, МВД отурат, тартип сакчылары. Мен ойлойм, канчалык мол нерселерди ишке ашырып атсак дагы, айдоочулардын айдоо маданияты көтөрүлүш керек. Ошону кантип көтөрөбүз? Мына маселе. Ошону сөз токтомго киргизиш керек. Bizde айдоо маданияты болбойун, bir talada 2 машина кетип атса, 2 кагышат. Bir бурун болсо, ошо 2 туруп алып, ошол жерден бири-бирине жол бербейт. Биринчи биздин эң чоң көйгөй бул айдоо маданияты. Бул бир оюн. Кантип көтөрөбүз? Сизге суроо, жолдош министрдин орун басары генерал. Абдан сонун айттыңыз. Азыркы күндө сиздер мынакей маалыматтарда айтылгандай, бул тыгым маселеси көйгөй жаратып келет. Ал боюнча мына сиздер урматтуу депутаттар ушул жол коопсуздугу боюнча жоопкерчиликти күчөтүп бергенсиздер. Бул боюнча мыйзамдарды кабыл алып бергенсиздер. Бул жерде абдан чоң өзгөрүүлөрдү 22-жылы кылып бергенсиздер. Ошол боюнча биз иштерди жүргүзүп атабыз. Тыгымдар боюнча жанагы маданият боюнча Маң айдоо маданиятын кантип көтөрүш керек? Айдоо маданиятын көтөрүү боюнча мынакей азыр мындайча айтканда бир эле багытты айтып кетейин. Санариптештирүү багыты боюнча мына бүгүнкү күндө биз кылмыштуулукта кыскартканга жетиштик. Коомдук жерлерде дагы ушу бейбаштарды да кыскартканга жетиштик. Ушул санариптештирүү боюнча биз азыр ГАИ кызматкерлеринин баардыгын тең боди камера тагып, мынакей безопасный городто ички иштер министрлиги алды. Биз азыр коопсуз өлкө деген программаны иштеп чыгып атабыз. Ошонун негизинде биз баардык көзөмөлдөрдү иштеп, Кудай буйрса эмесе, бул көзөмөл болгон жерлерде чында элдерде маданияттуулук калып келет да, бул бир багыттардын бири да. Андан сырткары мынакей ошо элдердин мыйзамдын күчтүүлүгү болуш керек. Бул тартип алып келет. Мен мейли коллегаларым убактысын албайм. Айдоо маданияты деген бул баягы жазалоо кирип кетпейт буга. Айдоо маданияты адамдын нардыгынан болуш керек. Бирок ушуну баягы айдоо укук берип аткан документ берерде бир кандай бир сабакпы, таалимби, тарбиябы, буну ойлоп тыгыш керек да. Буну сиздер ойлонушуңар керек. Анан экинчи маселе, жолдош министрдин орун басары, бизде баа техосмотр жок да. Азыркы мына көйгөйлөрдү айтып атпайсыңарбы? Себеби бузук машина, жаман машина, баягы туура келбеген машина. Ушу шаарда жүрүүгө техосмотр сөзсүз керек деп койсок болобу ушуга? Эмне бул адамдын укугун бузабы, же айдоочунун укугун бузабы? Эмне буга тоскоол болот? Замначальник ГАИ айтсынчы сизге. Жок, бул боюнча туура айтасыз. Негизи биз хотя бы ушу шаарга техосмотрду толук киргизүү маселесин мындан 3 жыл мурда 21-жылда көтөргөнбүз. Бирок жанагы президенттин 548-указынын негизинде биз жанагы унааны бизге өткөзгөндө ошондо биз ушу атайын ушу лицензированияны киргизип кеткенбиз. Хоть ушул жалпы элде ушу техосмотрго акча төлөөгө ушулда элдин да көз карашы, коомчулукту да абдан катуу критикага түшүп турганбыз. Сиздер жакшы билесиздер. Ошон үчүн биз лицензированияны киргизип кеткенбиз. Аны биз сунуштаганда ушу жогорку кеңеште дагы ушул атайын жылдырылып калганда колдоого алынган эмес. Мына бунда абдан колдоого алып берип атасыздар. Негизи бул дагы бир абдан жакшы тартипке келтирилет. Рахмат. Өзү жеңилдеткен нерсени ордотуш кыйын да. Булар башында жеңилдетип алып, техосмотр жок жүрсө боло берет деген. Мен мисалы үчүн азыр бирден бир причина деп сиздин токтомуңузду ушуну көрдүм да. Бузук машиналар, жарабаган машиналар, поворотник күйбөгөн машиналар. Мен бул ойлордун айтып аткан баардыгы акча каражат талап кылбай турган ой. Бул экинчи оюм. Үчүнчү ой. Оң рулдуу автоунаалар
Misal üчүн men президенттин жарлыгына же болбосо биздин жарандарга каршы чыкпайм. Биздин депутаттар деле колдоду. Мына жакында легализация кылдык. Ушуларды дагы мына бизде жол жүрүү эреже. Вообще адам жалпы эреже менен жашайт. Анан айрыкча эреже деген угуп турсаңар, жалпы эреже менен жашайт. Жалпы эреже бизде сол жактуу, то есть правый полоса менен жүрө турган эми ал сол жактуу руль. Ушуну болбойт дегенде шаарга киргизбей койсо болот. Бул дагы ой. Мисалы үчүн аны мен ойлойм, мэрия өзүнүн токтому менен деле кылып койсо болот. Ал жеңил эле, мына жанында азыр АТРдин алкагында көп айлап көтөрөттү го. Ошол жерден үлүш жерлери барбы, ФПС жерлери барбы, чоң стоянкаларды кылып, шаарга чейин кел машинең менен айдап жүрө бер. Шаарга сен коомдук транспорт мененби, же болбосо тууганыңды чакырасыңбы? Ушундай бир ой да, бул ойду бир жазып алсаңар, ушундай кылса болобу? Шаардын ичинде. Эми Элнур Туура, татаал бул. Каршылык көп болот. Биз албетте ар бир кадам машинанын санын жана мондай ыңгайсыз болгон машиналардын санын азайтса жеңилирээк болмок. Бирок бул жерде мен ойлойм, бул адамдын укугун жана башка мыйзамдарга ылайык жалпы саясатта карабасак, мындай жеке мэриянын деңгээлинде жана Бишкек шаарынын алкагында кабыл алыш кыйын болот го деген ойдомун. Жок, жалпы эреже бар да, бизде ПДД бар. Эртең бул маселелер көбөйсө, анда биз Англиядай, же болбосо Гонконгдой оң тарапка өтүшүбүз керек барды. Туурабы? Ошондой эле 50%дан ашып кетсе, биз эрежени бузушубуз. Биз бардыгыбыз сол рулду эрежеге үйрөнгөнбүз. Шаарда бирден бир тыгындын кесепети дагы ушул. Буга да акча талап кылбайт. Аны бардыгы түшүнүк менен кабыл алыш керек. Бул жерден Айбек Жанышбек жоопкерчиликтен коркпош керек. Шаар сиздики, шаарга сизди коюшкан, дайындашкан, мына депутаттарыңыз бар, салып туруп, шаар деле коргоп койсо болот. Муну кечирип койгула. Жалпы республикада запрет жок. Айдай бергиле, каалаганча жүргүлө. Бул шаарга кирүү жок деген ой бул. Буну да карап көргүлө. Бул үчүнчү ой. Иштеп чыгып. Анан төртүнчү ой. Төртүнчү ой, чоң жүк ташый турган автоунаалар. Күндүзү жүрөбү, же түнү жүрөбү, же болбосо бир белгилүү убакта жүрөбү, же болбосо белгилүү көчөлөр менен жүрөбү деген дагы эрежени киргизип койсо болот да шаардын ичине. Бизде бүт көйгөйдүн бардыгы мына ушу мен айткан 4 нерседен келип чыкты. Эң өзөгү. Ушу 4 нерсени эгер биз чындыгында жарандардын, автоунаа айдоочулардын укугун бузбай кылсак болот. Мен айткан сунуштардын бардыгы эми баягы чоң автоунаага спецмашиналар кирбейт алар. Алар жүрсүн, алардын өзүнүн мисалы үчүн газовый хозяйство, пожарный хозяйство дегендер бар. Ушулардын бардыгын бир ойлонуп чыгып туруп, могу токтомго Марлен Абдурахманович токтомго киргизиппи, же болбосо башынан ушу мэрияга буйрук кылыппы буну иштеп чыкса болот. Мен чыга турган жол ушул да, баягы акчасыз. А сиздер жазган токтом бул аябай чоң акчалар талап кылат экен. Бул айттым го мен эми 10 жыл деп финансист экономист эмесмин, 10 жыл деп айтып коюм, мен 20 жылда бүтсө гана. 9 көпүрө деп атасыз. Темир жолду алып чыгып коелу деп атасыз. Айланма жолдорду салабыз. Эми асфальт басып коюш кичине жеңилирээк болсо керек. Ал да чоң акча талап кылынат. Ошондуктан могул токтом кыял катары калып кетпесин да. Кыял, мечта. А мен таза койду өзүмдүн оюму айтып койдум. Байлаган жокмун. Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Мына 4 ой жазып алгыла. Айдоо маданияты биринчи кезек, экинчи техосмотр, үчүнчү оң рулду автоунаалар менен иш алып баруу, төртүнчү чоң жүк ташуучу автоунаалар. Эч нерсенин кереги жок. Түшүндүрмө иштери болуш керек, иштеш керек, жүрүш керек. Чоң рахмат көңүл бурганыңар үчүн. Жооп берип коеюн. Элнур Заракевич, азыр биз айткан формировкалардын баарын